тобу түрткү болгон, атам түрткү болгон. Кичинекей кезимде досторум менен, классташтарым менен ар ким менен күрөшүп жүргөн. Анан дагы түрткү болгон. Биринчи тренерим Көккөзүв Айбек агай ошол жардам берген. Эми убакытты болгон, анан дагы көп нерселер болгон. Досторум менен бир жерге чакырганда барбай калчумун. Баазан дагы эрте кетип калып таарынчы күндөр болгон. Ага да карабай мындай көп курмандыктар болгон, эми айта берсе көп да. Дүйнө чемпиондугунда кандайдыр бир Кыргызстан желегин желбирете атканда мындай жүрөктө бир башкача кыргыз эли кандай тозо алат, кыргыз эли кандай сүйүнүчтө калды деген эмеде болдум. Кыргызстан желегин желбирете атканда мындай желектин караганда мындай тууну өзүм көрдүм да, мындай чыккан көзүмөн жаш кетпей көпкө чейин мындай башкача болдум да, денем титиреп. Азырга чейин дүйнөнүн чемпиону болдум, азырга чейин мындай толкунданууда болуп жүрөм да азырчы. Кыздардын баары эле жагат, бирок эми жөнөкөй кыздар жагат. Жөнөкөй кыздар жагат. Сабырдуу, ыймандуу кыздар жагат. Спортчулар бош убактасын мен мисалы воскресенье күндөрү сейилдеп, прогулка кылып, өзүмдү кээде бассейнге түшөм, өзүмдү эс алдырам да. Мировой деңгээлге барганда, биз чемпионат мирге барганда ушундай бир башкача өзгөчөлүктөр болду. Биз Зашой өтүп барганбыз. Мен Зашой өтүп барганда. Анан кандайдыр бир өзүбүздүн формабыз жок. Биздин күрөшкө, биздин белбоо күрөшкө өзбекстандыктар, россиялыктар, кыргыздын күрөшүнө ушундай мен өзүм белбоо күрөштү, кыргыз күрөштү эле эзептесем, мындай биздин форма, алардын өздөрүнүн формасы бар да. Биздин формабыз жок. Мен Нурмолдо акем 2005-жылы, жок, 11 классында, 96-жылга кайсы экенин. Ошондо бир спортивканы кийген, Кыргыз Республик дегенчи. Ошону мага берген, мен айлык кечен аны барктап келдим. Машыгуу, кыргыз көч, жөнөкөй. Экөө тең. Футбол. Достук. Тажрыйба. Экөө тең стадионга барып.